Өлкө боюнча 9 ай ичинде 1 тоннадан ашык баңги заттар мыйзамсыз жүгүртүлгөнү ачыкталды. Кыргыз өкмөтүнүн сот өкүлчүлүктөрү борбору менен Финансы министрлигинин жооптуу кызматкерлери бюджетке 1 миллиард сомго жакын зыян келтирилгендиги айтылууда. Кадр саясатына болгон наразычылыктар коомчулукта кызуу талкууга алынууда. Эл өкүлдөрү айрым министрликке сунушталган кадрларды колдошкон жок. Нот чыксын, зам чыксын нерге, бир эле сиз чыгып атасыз. Баары чыксын, биз айтайлы да талабыбыз. Темир жол башкармалыгынын кызматкерлери наразычылык акциясына чыгышты. Алар жетекчилерин кызматтан кетүүсүн талап кылып, жаштардын келүүсүнө шарт түзүү керек дешет. Тоолуу Карабахта жакын арада келишилген атпоо режими бузулду. Кутмандуу кечиңиздер менен эфирде Нур телеканалынын жаңылыктары жана мен Арзымат Аланов. Саламатсыздарбы? Бүгүн жогорку кеңеште президенттин милдетин аткарып жаткан премьер-министр Садыр Жапаров баштаган өкмөттүн жаңы курамы менен чогуу ант берди. Кыргызстандын 29 жылдык эгемен тарыхындагы 31-ши өкмөттүн курамы 14 октябрда экс-президент Сооронбай Жээнбековдун жарлыгы менен бекитилген. 6 октябрдагы башаламандыктан кийин түрмөдөн бошотулган Садыр Жапаров алгач өкмөт башчы болуп, президент Сооронбай Жээнбеков тарабынан дайындалган соң президенттин да милдетин аткаруучулук кызматы колуна алган. Президент Сооронбай Жээнбеков өлкөдөгү кырдаалдын тынчтыгы үчүн кызматынан баш тартканын жарыялаган. Бүгүн жогорку кеңештин депутаттары мурдагы кесиптеши Эльвира Сурабалдиеваны вице-премьерлик кызматка жактырды. Эльвира Сурабалдиева 2015 жылкы парламенттик шайлоодо КСДП партиясынын дизмеси менен жогорку кеңешке депутат болуп шайланган. Ал эми быйылкы шайлоого Ата Мекен партиясы менен катышкан. Ал бийликке жаштар келсин деген талап менен элдик толкундоо болгонун эске алып, сунушту четке какпаганын белгиледи. Бирок ошол эле учурда айрым депутаттар Сурабалдиеванын кызматка келишин сынга алгандар да болду. Кадр саясатына болгон наразычылыктар коомчулукта кызуу талкууга алынууда. Көпчүлүк кызматтарга эски жүздөр кайра келди десе, айрымдар анын баары убактылуу деген пикирде. Бүгүн да жогорку кеңештин жалпы жыйыны өтүп, анда 2 депутат ант берсе, вице-премьерлик жана социалдык өнүктүрүү министрлик кызматтарга талапкерлер каралды. Жактыруу үчүн премьер-министрдин сунушу. Бүгүнкү жогорку кеңештин жалпы жыйынында жаңы 2 депутат ант берди. Мен Исманов Самат Жекшеналиевич жогорку кеңештин депутаттын ыйгарым уктарына киришип жатып, Кыргыз Республикасына берилгендигимди билдирип, Кыргыз Республикасынын конституциясын жана мыйзамдарын сактоого. Андан тышкары борбордук шайлоо комиссиясынын мүчөсү Атыр Абдрахматованын ээлеген кызматынан мөөнөтүнө мурда бошотуу тууралуу маселеси каралып, колдоого алынды. Ошондой эле өкмөт башчысынын вице-премьерлик кызматка Эльвира Сурабалдиеваны, эмгек жана социалдык өнүктүрүү министри кызматка Аида Исмаилованы дайындоо тууралуу сунушу каралууда. Эки талапкер буга чейин парламенттин конституциялык комитетинен жактырылган. Кызмат ордуна дайындоого жактыруу үчүн Кыргыз Республикасынын жогорку кеңешине Сурабалдиева Эльвира Жыргалбековнанын талапкерлигин сунуштайм. Премьер-министр Садыр Жапаровдун жарлыгында 21 октябрдан баштап бир нече кадр жетекчилери жана орун басарлар алмашты. Ага ылайык көпчүлүк каршы пикирлерин билдиришүүдө. 5 октябрда болуп өткөн митингде Садыр Жапаровдун эскилерди бийликке алып келбейм деген убадасына турган жок деп нааразы болгондор арбын. Жапаровдун бир эле сөзүн айтайын, мен эскилерди алып келбейм деген да. Бирок кандайдыр бир ыкмалар менен, кандайдыр бир кландардын жол жобосу менен өтө, мисалы үчүн Бишкек шаарынан Нариман Түлеевди алып келди, аны кетирдик. Андан кийинки эле назначениясы кадровый службага Досалы Эсеналиевди алып келди, Жээнбековдун президенттин аппарат жетекчисин. Аэропортко Үсөн Сыдыковдун уулу Бакыт Сыдыковду алып келди. Үсөн Сыдыков Акаевдин заманынан бери келаткан жеп ичкендердин бири эле да. Ошон үчүн азыр жалпы элге жана мага жакпай аткан эки нерсеси болуп атат да. Бул биринчи кадр саясаты өзүнүн сөзүнө турбай. Экинчиси болсо 5 октябрда жабыркаган больницада жаткан балдарга кайдыгер мамилеси. Дегенменен коюлган кадрлардын баары убактылуу. Бул боюнча премьер-министр журналисттер менен болгон жолугушуусунда билдирген. Анда алар белгилүү мөөнөтү менен дайындалып жаткандыгы, аларга коюлган көп талаптар бар экендиги. Эгер аларды аткара албаса, кайра кызматтан алынаары айтылган. Садыр Жапаров менен жолуктук. Ушул суроо каралды. Ар ким эле көрүнгөн эле баягы даяр эмес, тажрыйбасы жок, чийки ушундай адамдар эле келип болуп калып атат, коюп калып атат. Бул кадр саясаты дегенде башаламандык болуп атканда кээ бир саясий күчтөрдүн талабын аткарып көрөлү деп баарына эскертүү берип атабыз. 10 күн
20 күн, 1 айдын içinde иштей албаганын биз аны карап отурбайбыз. Мурдагыдай келип туруп ветврачтар Минздравга же болбосо только өзүнүн негизги кесиби боюнча, багыты боюнча гана иштегенге алып барабыз. Ал кийинчерээк болот, азыр туура түшүнгүлө деп айтты. Азыр эми баягы биз баарын эле ушунчалык баары эле тез эле баары сонун болуп калса деп эле жана мультфильмдегидей ойлоп атабыз да. Жашоо өзү бул мультфильм эмес. Кадр саясаты деген татаал маселе. Ошондуктан азыркы иштеп аткан кадрлардын баары мен убактылуу деп эсептейт элем да. Баары Садыр Жапаровдон баштап бүт баары убактылуулар. 2 ай, 3 ай, 4 ай, ашса жарым жыл ушундай да. Ошол мезгилде шашылыштан айрым бир кадрлар коюлуп атат. Муну баягы азыр мындайча айтканда президенттик бийлик дагы, премьер-министрлик бийлик дагы, башка бийликтин бутактары да толук баягы мындай тынч иштөө жолуна түшкөн жок да. Чаң-будуң болуп атышат да. Мурдакы эскилерди кет деп атышат, жаңыларды кел деп атат. Жаңы орунга келе турган эле кадрлар даяр эмес. Кадр деген тандаш деген оңой иш эмес. Ошондой учурда ар кандай баягы туура эмес кадрлар келип калып атат. Муну мыйзам ченемдүүлүк, табигый мыйзам ченемдүүлүк катары карап коюш керек дагы. Анан алар көп болсо 1-2 айдын ичинде баары иретке түшүп, өз жолуна түшөт деп ойлош керек да. Эске салсак, буга чейин жаңы дайындалган Бишкек шаардык мэрине жана Манас эл аралык аба майданынын жетекчисине нааразычылыктар уюштурулган. Ошондой эле ЛТР мамлекеттик каналынын кызматкерлери да жаңы дайындалган директорго нааразы болуп иш таштоодо. Андан тышкары ар бир жогорку кызматка келгендер боюнча коомчулук кайдыгер эмес. Ага социалдык тармактардагы болгон талкуулар далил. Ильяс Анарбай уулу, Нурбек Жеңишбек уулу, Нурньюз, Бишкек. Экономикалык кылмыштарга каршы күрөшүү кызматы өкмөттүн сот өкүлчүлүктөрү борборунун директорун кармады. Бул тууралуу экономикалык кылмыштарга каршы күрөшүү кызматынын маалымат кызматы кабарлады. Мекеме башчысы кызмат абалынын кыянаттык менен пайдаланган деп айыпталып жатат. Тергөөнүн жүрүшүндө Кыргыз өкмөтүнүн сот өкүлчүлүктөрү борбору менен Финансы министрлигинин жооптуу кызматкерлеринин мыйзамсыз иш-аракеттеринин натыйжасында мамлекеттик бюджетке өзгөчө ири өлчөмдө 1 миллиард сомго жакын зыян келтирилгендиги аныкталды деп айтылат маалыматта. Учурда бул иш тергелип жатат. Кылмышка тиешеси бар делген дагы башка жогорку кызматтагы адамдарды аныктоо боюнча ыкчам тергөө иштери жүргүзүлүүдө. 2020 жылдын 9 айында кылмыштар менен жоруктардын бирдиктүү реестрине жалпы укук коргоо органдары 56.746 кылмышты каттаса, анын 52.434 ички иштер министрлигинин кызматкерлери киргизип бийликтөөгө алды. Бул тууралуу бүгүн ички иштер министрлигинин январь-сентябрь айларындагы ишмердүүлүгүн жыйынтыктоо боюнча онлайн коллегияда айтылды. Отчеттук малда баңгизаттарды мыйзамсыз жүгүртүүгө байланышкан 643 кылмыш катталган. Жалпысынан 1 тонна 277 килограмм баңгизаттар, психотроптук каражаттар менен перекурсорлор алынган. Мыйзамсыз жүгүртүлгөн баңгизаттын ичинен 4 килограмм 116 грамм героин, 102 грамм гашиш, 146 килограмм марихуана, 320 килограмм перекурсорлор жана башкалар 689 килограмм. Ички иштер министрлигинин жол кыймылы коопсуздугун камсыздоо башкы башкармалыгынын жетекчисинин орун басары кармалды. Бул тууралуу Улуттук коопсуздук мамлекеттик комитетинен кабарлашты. Маалыматка караганда, жол кыймылы коопсуздугун камсыздоо башкы башкармалыгынын жетекчилик кызматтагы адамдары сыйакы алганы боюнча коррупциялык схема аныкталган. 5 жыл мурун Бишкекте түзүлгөн кайгул күзөт милициясына адамдарды жумушка алууда акча алып турган деп шектелип жатат. Мындан сырткары ал иштеп жаткан милиционерлерди кызматынан көтөрүү үчүн пара алып турганы кабарланды. Шектөө УКМКнын тергөө абагына киргизилип, кылмыш жаза кодексинин 325 беренеси боюнча сотко чейинки өндүрүш башталды. Бактыга жараша быйыл өткөн жылга салыштырмалуу Ош шаары боюнча жол кырсыгынын көрсөткүчү төмөндөгөн. Буга учурдагы пандемия жана киргизилген чектөөлөрдүн таасири чоң дешет адистер. Жол кырсыгынын алдын алуу жана болтурбоо максатында бүгүн үгүт жүрүш 2020 иш-чарасы өткөрүлдү. Ага жол кыймылын коопсуздугун камсыздоо кызматкерлери, тез жардам жана өзгөчө кырдаалдар министрлигинин куткаруу кызматы катышты. Иш-чаранын өткөрүү максаты шаардыктарды жол эрежесин так сактап, коопсуздукту камсыз кылууга максатталган.
Жол кырсыгын болтурбоо жана алдын алуу максатында бүгүн Ош шаарынын жол кыймылын камсыздоо башкармалыгы шаар ичинде үгүт жүрүш 2020 иш-чарасын өткөрүштү. Анда майы кызматкерлери, тез жардам кызматы жана куткаруу кызматындагылар менен биргеликте атайын даярдалган унааны көрсөтүү менен шаар ичиндеги айдоочулардын жана жөө жүргүнчүлөргө кулактандыруу айтылды. Жол кырсыгы көп катталып атканын себебинен ушул үгүт жүрүш иш-чарасын өткөрүп атабыз. Себеби 2020 жылдын сентябрь айында жаш балдар менен жана айдоочулар ролдо ичип жүргөндүгүнө байланыштуу жол кырсыгы өсүп бара жатканынан элдер менен түшүндүрүү иштерин жүргүзүү үчүн үгүт жүрүш иш-чарасын өткөрүп атабыз. Себеби кечеги эле биз 24 октябрдан баштап 20 октябрдан 24 чейин зарыл айдоочу ролдо мас аттуу иш-чарасын өткөрдүк. Жол кырсыгы катталган учурда майы кызматкерлеринен сырткары куткаруу кызматы да өзүнчө жумуш алып барышат. Алардын жардамында кырсыкка кабылган жарандарды техникалардын ичинен алып чыгууга туура келет. Бирок кырсык катталган жайга өз убагында жетүү өзүнчө көйгөй. Өзүңүздөр көрүп турасыздар, шаарда өтө техника көп. Биздин айдоочуларга кандай десем, жол берүүнү көп эле айдоочуларчы мындай билишпейт да жол эрежесин. Анан ушуга да карабастан биздин айдоочулар ар дайым өзүнүн жакшы жактарын, жетишкен жактарын көргөзүп, ушул өрт болгон жерге биринчи барышат. Же болбосо мына куткаруу иши болсо, куткаруу ишине да эч тоскоолдуксуз ар дайым барып, элди ар дайым аман калтырууга аракет кылышат. Жол кырсыгынын көп катталуусунун дагы бир себеби шаарда жол белгилеринин аз санда болуусу. Буга байланыштуу жол коопсуздугун көзөмөлдөгөн кызматкерлер жүргүзүлгөн анализдин негизинде кырсык көп катталган аймактарда иш алып барууга туура келет. Мындан улам шаардыктарды жол эрежесине так болууга чакырышат. Атайын автоунаа коюучу өзүнүн автостоянкалар бар, ошол жерге токтоп, пешеходко көңүл буруп, ролдо ылдамдыкты ашырбастан, спирт ичимдигин ичпестен жакшы жол эрежесин сактаса, биз ойлойбуз, жол кырсыгы Ош шаарында кыйла азаят деп. Быйыл Ош шаарында жол кырсыгы былтыркы жылга салыштырмалуу аз катталган. Өткөн жылы 382 жол кырсыгы катталса, быйылкы жылы 302 жол кырсыгы катталган. Ал эми каза болгондордун саны былтыры 10 болсо, быйыл 5 адам каза болгон. Жараат алгандардын саны өткөн жылга караганда 100 адамга кыскарган. Нурзада Сыдыкова, Адилет Нышанбаев, Нурньюс. Программабызды чет элдик кабарлар менен улайбыз. Армениянын премьер-министри Никол Пашинян Тоолуу Карабактагы кырдаал боюнча атпоо режими бузулганын билдирип чыкты. Казакстан ПЦР маалымдамасы жок чет өлкөлүктөрдү депортациялоодо. Россиянын тышкы иштер министри Сергей Лавров коронавирустан улам обочолонууга кетти. Ушул жана башка эл аралык жаңылыктар алдыда. Азербайжан менен Армения Тоолуу Карабактагы ок атпоо режимин бузганы үчүн бири-бирин айыптады. АКШнын арачалыгында кабыл алынган режим 26 октябрдан тартып күчүнө кирген. Бирок акыркы 2 күндө бул режим бузулуп жатканы боюнча маалыматтар байма-бай келип жатат. Армениянын премьер-министри Никол Пашинян эл аралык коомчулуктун эки тарапты элдештирүү боюнча кезектеги аракети ийгиликсиз болгонун билдирди. Анын жыйынтыгы катары Азербайжандын аткылоосунун жыйынтыгында жайкын тургундары каза таап, жаракат алышты деп ал Твиттердеги баракчасына. Азербайжандын коргоо министрлиги гуманитардык элдешүүнү Армения тарап бузганын билдирүүдө. Армениянын куралдуу күчтөрү 26 октябрда жана 27 октябрга караган түнү Азербайжан Армениясынын бөлүктөрүнө аркыл тараптан бир нече куралдын түрү менен аткылады. Согуштук операциялар Хожавен, Физулин, Губатлы аймактарында жүрдү деп айтылат Азербайжан таратканы билдирүүдө. Ал ортодо АКШнын мамлекеттик катчысы Майк Помпео эки тараптуу согушту токтотуп, сүйлөшүүлөрдү улантууга чакырды. Мамлекеттик департаменттин 27 октябрда тараткан билдирүүсүндө Помпео Азербайжан менен Армениянын жетекчилери менен телефондон сүйлөшкөнү айтылат. Карабакта жаатташкан тараптар октябрь айынын ичинде 2 жолу элдешүү келишими түзүшкөн. Анын бири Москвада түзүлгөн, бирок келишим ишке ашырылган эмес. Азербайжан менен Армениянын ортосундагы талашка түшкөн Тоолуу Карабак аймагындагы кырдаал 27 октябрдан бери курчуп, куралдуу кагылыштар болууда. Анын жыйынтыгында жүздөгөн адамдар каза болгону, анын ичинде жайкын тургундардын көп экени кабарланууда.
Казакстанда коронавирус тездеп жайылышына бөгөт коюу чаралары катаалдашты. Коронавирустун бар жогун аныктоочу ПЦР тестинин мөөнөтү өтүп жеткен же экспресс маалымдама менен гана өлкөгө келген 31 чет өлкөлүк жаран Казакстандан кайра артка чыгарылды. Алардын ичинде Орусия, Украина, Беларусь, Туркия, Британия жана Германия өлкөлөрүнүн жарандары бар. Бул тууралуу өлкөнүн башкы санитардык дарыгери Садвакас Байгубалов 27 октябрдагы басма сөз жыйынында билдирди. Анын сөзүнө караганда, Казакстандагы аба майдандарында 2ден босого орнотулган. Жүргүнчүлөр дене табуун өлчөгүч менен текшерилет. Эгер дене табуу жогору болсо, ал киши обочолонуп, андан ары ооруканага жиберилет. Санитардык карантиндик түйүндөрдүн адистери ПЦР тесттин жыйынтыгы бар жана андай жыйынтыгы жок жүргүнчүлөрдү текшерет. Эгер чет өлкөлүк жаран тапшырган ПЦР тестинин жыйынтыгы эски датага таандык болсо, анда ал паспорт көзөмөлүнө өткөрүлбөй обочолонтулат. Андан ары ал кайра депортацияланат деп түшүндүрдү Байгубалов. Казакстандык жарандарга ПЦР маалымдамасы жок эле мекенине кирүүгө уруксат берилди. Мындай жарандардын колунда маалымдамасы бар болсо, бара турган жагына кете берет. Эгерде жок болсо, анда атайын стационарларга жеткирилип, ал жакта ПЦР анализ тапшырат жана жыйынтыгы чыкканча күтөт. Карантиндик чектөөлөр кайра күчөтүлгөн. 6 октябрдан бери Казакстанга сырттан 426 каттам менен 44 миңден ашуун жүргүнчү учуп келген. Алардын ичинен 7540 казак жараны стационарларга жаткырылган. 26 октябрдан тартып Казакстанда айрым коронавирус көп катталып жаткан өлкөлөр менен каттамдар азайды. Орусиянын тышкы иштер министри Сергей Лавров коронавирустан улам Балкан өлкөлөрүнө пландалган сапарын токтотту. Ал буга чейин коронавирус жуккан адам менен байланышта болгону аныкталган. Орус тышкы саясат мекемеси 70 жаштагы министрдин саламаттыгы жайында экенин, бирок алдын алуу максатында обочолонууга кеткенин билдирди. Мурда пландалган сапарлар кийинкиге жылдырылды деп билдирди министрлик. Сергей Лавров 26 октябрда Грекиядан сапардан кайтып келген. 28-29 октябрда Босния менен Герцеговинага жана Сербияга сапар менен бармак. Стоим у Министерства здравоохранения уже 2 скорых. И никто не... Омск шаарында COVID-19 менен ооруган бейтаптар салынган тез жардам машинелери Саламаттык сактоо министрлигинин аймактык имаратынын алдында сиренасын кыйкыртып бир нече убакыт турушту. Дарыгерлер муну менен оор абалдагы бейтаптар үчүн ооруканада орун жогуна бийликтин көңүл бурууга аракеттеништи. Автоунаалардын биринде эки өпкөсү 81% кагынган 70 жаштагы байбиче болгону кабарланды. Тез жардам машинеси аны салган бойдон шаардагы бейтапканалардан орун издеп 10 сааттан ашык убакыт жүргөн. Ооруканаларда орун жоктугунан аялды эч ким кабыл алган эмес. Дагы бир автоунаада өпкөсү эки жагынан 88% кагынган 85 жаштагы абышка болгон. Аны да бейтапканалар албай койгон. Мен бейтапты адамдык жактан да, медициналык жактан да үйүмө алып кете албайм, деди дарыгерлердин бири журналисттерге. Анын айтымында оор абалдагы бейтаптар үчүн ооруканада орун жок учурлар күн сайын көбөйүүдө. Акциянын натыйжасында бейтаптар шаардагы ооруканалардын бирине жаткырылды. Омск облусунда коронавирус менен ооруган адамдар жалпысынан 15 миң адамга жетти. Алардын ичинен 5 миңи октябрь айында ооруган. 402 адам илдеттен көз жумган. Пандемия башталгандан бери 26 миңден ашуун орусиялык каза болду. Орусияда 40 айда коронавирус жуктургандар эселеп көбөйүүдө. Бишкек шаарынын мэриясынын алдында вице-мэрлик кызматтан алынган Алымбек Абдулдаев менен Виктория Мазгачеванын тарапкерлери митингге чогулуп, аларды кайра ордуна коюуну талап кылышты. 50ден ашык адам иштеткиле вице-мэрлерди кайтаргыла деген транспаранттарды кармап турушту. Бишкек шаарынын мэринин милдетин аткаруучу Балбак Төлөбаев алар менен жолугуп арызын укту. Кийин алардын делегаттарын ичкери кирип сүйлөшүүгө чакырды. Бишкектин 4 вице-мэринин экөө турак жай, коммуналдык чарба маселелерин тейлеген ордун басары Алымбек Абдулдаев жана социалдык саясатка жооптуу вице-мэр Виктория Мазгачева кече 27 октябрда кызматтан кеткен. Алардын арызын Балбак Төлөбаев канааттандырган. Түштүк темир жол башкармалыгынын кызматкерлери аталган мекеменин башчысынын ордун басарынын иштен кетүүсүн талап кылышууда. Алар мекемеге жаш кадрлар келиши керектигин айтып, профсоюздун ишмердүүлүгүнө нааразы. Толугураак кабарчыбыздын материалында. Нот чыксын, зам чыксын мынерге, бирле сиз чыгып атасыз. Баары чыкса биз айтайлы да талабыбыз. Түштүк темир жол башкармалыгынын мурдагы башчысы Абдуллажан Шаев ардактуу эс алууга чыккан, бирок жетекчинин орун басары кызматына атайын штат аштырып иштеп жатат. Кайра иштеп жаткандан нааразы болгон кызматкерлер анын жумуштан кетүүсүн талап кылышып, башкармалыктын алдына чогулушкан.
Бул малга чейин бир замнот иштеп жүргөн. Азыр түшүнүксүз болуп дагы бир замнотко штат ачыптыр. Азыркы келип аткан адам 39 жыл иштеди. Биз жаштардын эмебиз боюнча болду уже. Анын иштешин каалабайбыз. Биздин талабыбыз ошо мурдаңкы иштеп кеткен Абдулажан Мамасалиевич Шаиев. Ошого келбесин. Пенсия кетти, пенсиясын алды, болду, иште эс ала берсин үйүндө. Биздин талап ошо. Пенсиядагы адам келип алып туруп, башка штат аштырып кайра кирип атыптыр. Бизге ашча эмен керек жок да, башчы зам. Бизге бир эле зам керек чечиштүү. Андан көрө ошо бизге рабочийлерге жетишпей атат рабочийлер. Ошого жаңы штат ачып берсин деп наразылык акциясына чыккан болчу. Чогулган кызматкерлер профсоюздун ишмердүүлүгүнө дагы нааразы. Буга чейин көп жылдардан бери иштегендер кетип, жаштар иштеши керек деген пикирлерин билдиришүүдө. Профсоюздар боюнча сүйлөнгөндө биздин ар айда бир 250-350 сомдон кармап калат да. Эми ал кармап калган акчаны кай жакка иштетет, эмне кылат, аны бизге отчетун бербейт, же биздин рабочийлерге бир нерсе бөлүнбөйт да. Ата бала иштейт эко. Эми бизге андай иштеген адамдын кереги жок да. Бир жок дегенде ар 6 айда бир отчет берип турса, могу акча жыйылды, мына жака кетти деп. Андай кылбайт. Эми мына жерде бир 200-300 рабочий бар. Ар айына 250-300дөн кармаганда уже миллионго айланып кетет жылда. Ал акча каяка кетет, кимге кетет? Или жей береби аны? Бизге бир пайдасы жок. Пайдасы жок болгондон кийин ал адамдын дагы бизге пайдасы жок да, ишти бошотуп коюш керек. Бул жаштарга бериш керек да. Эми бизге баягы кагаз үстүндө иштеген адам эмес, бизге эмнеде рабочийге жардам бере турган адам керек. Кагаз үстүндө баары эле иштейт. Ал эми түштүк темир жол башкармалыктын жетекчиси кызматкерлердин алдына чыгып баары мыйзам чегинде чечилерин айтты. Мыйзам чегинде чечели. Мен азыр генерал менен сүйлөштүм. Василий Анатольевич менен, Дашков менен. Саат 3-тө министр менен тиги транспорт министрге жолугушат экен. Ошол жерде чечилет. Анан кийин айтабыз. Кичине убакыт берсеңер бизге дагы. Эми кыйкырып бергенде эле приказды мен чыгарбайм да бул жерден, аны кетсин деп. Темир жолчулар берилген убадалардын жыйынтыгын саат 3-ке чейин күтмөй болушту. Ал эми биз мекеменин жетекчисине бул маселе боюнча кайрылганыбызда кабыл алган жок. Кыргызстанда бала бакчаларга санитардык көзөмөлдүн алгоритмдерин сактоо менен иштөөгө уруксат берилди. Билим берүү министрлигинин маалыматына караганда, адистер мектепке чейинки даярдоо мекемелерин карантинден кийин ачууга көрсөтмө иштеп чыгышты. COVID-19 малында мекемеде иштөө боюнча педагогдор, тарбиячылар жана алардын жардамчылары, медицина кызматкерлери, методисттер жана директорлор онлайн окутуудан өтүштү. Ош шаарында жалпы 6 жаңы балдар бакчасынын курулуш иштери жүргүзүлүүдө. Бүгүн Ош шаарынын мэри Талайбек Сарбашев курулуш жүрүп жаткан объектилер менен таанышып, курулушу кечеңдеген имараттарды суук түшкөнгө чейин бүтүрүүгө тапшырма берди. Бул тууралуу кезектеги материалда. Мына бир нерсе десе асылды, мындай деп адам бир жолу кечирет, стадион боюнча кечирген аны макул эмне. Анан азыр мына садик боюнча карачы. Не дейсиң? Элдин акчасын берип атсак. 2020 жылдан баштап экинчи борбор калаада 6 жаңы бала бакчанын курулуш иштери башталган. Бирок шаар ичинде 2019 жылы башталган Жапалак аймактык башкармалыгында курулуп жаткан бала бакчанын курулуш иштери бүтө элек. Бүгүн кала башчысы Талайбек Сарбашев курулуш жүрүп жаткан бала бакчалардын иштери менен таанышты. Кыш келип калды, ноябрь айында. Үстүн жабылып кетсин. Билинип турат, иш кошконун жасап атканы. Көрсөтпөйсүңөр, мына сөз мен келгенде келесиңер болуш. Өзүңөр да келип карап, бары апарып бул жигитти. Ал эми Кермету айыл аймактык башкармалыгына караштуу Ак Тилек кичи районундагы бала бакча ушул жылдын май айында башталган. Жакынкы арада бүткөрүлүп пайдаланууга берилери күтүлүүдө. Осо Мираж Профи курулуш компаниясы тарабынан курулуп жаткан бала бакча 100 орунга ыңгайлашып, бардык шарттар каралган. Бул шаардык бюджеттин эсебинен май айында биз баштаганбыз. Майдын 3 майда баштадык. Ушу ноябрдын аягына берейин деген ниеттебиз. Ичиндеги нерселерди айта кетсек, бул 100 орундуу бала бакча бардык шарттарды камтыган. Ичинде ысык суу, муздак суу, ажатканасы, ойноочу беседкалары, бардык нормалар сакталган бул жерде, курулуш нормалары.
ушул ноябрдын аягына берейин деген ниетте турабыз. Кала башчысы текшерүүгө алган кезектеги курулуш Туран муниципалдык аймактык башкармалыгынын Королёв көчөсүндөгү 120 орундуу бала бакча болду. Балдар бакчасын тендерден Эскалидер курулуш компаниясы 25 миллион 970 миң сомго утуп алган. Учурда бала бакчанын биринчи кабатында шыбак иштери жүргүзүлүп, экинчи кабатынын дубалы тургузулган. Август айында башталган имаратты пайдаланууга биринчи кварталдан берүү пландалып жатат. ЭКТ инспекциядан өздөрүнүн баягы участкө немелер бөлүнгөн. Ар бир келип ошол биринчи орунда бул жерге санитар норманы текшерет. Экинчиде келип ЭКТ инспекция келип бул сапатын текшерет. Ар бир буюлган бетон канча күн туруш керек, или кладканы кандай неме болуш керек, цементти канча кошулуш керек, ар бир немеси боюнча контроль жүрүп атат. Күнүгө эртең менен келет, прорабыбыз менен инструкция өтөбүз, ошол боюнча рабочийлер менен биргеликте санитар норма боюнча да полный чогулуш өтүп, неме текшерилип, ар бир неме сапат боюнча көңүл бурулат. И текшерилет артынан келип. Бала бакчалардын курулуш иштеринен кабар алган Ош мэри 2020-жылга пландаштырылган иштердин баарынын акча каражаты толук чечилип, өз убагында берилип жатканын кабарлады. Мындан сырткары жергиликтүү бюджеттен быйылкы аткарыла турган иштер план боюнча жүргүзүлүүдө. Анын ичинде 5 мектептин курулуш иши жүрүп, мамлекет тарабынан курулуш иштери башталган мектептерди кийинки жаңы окуу жылына пайдаланууга берүү планы бар. Кала башчысынын айтымында бала бакчанын куруу иштери бул менен гана токтоп калбастан улантыларын кошумчалады. Айганыш Туратбек кызы, Элдар Өмүрбек уулу, Нур Ньюс. Биздеги жаңылыктар мына ушулар болду. Окуялардын өнүгүүсүнө көз салыбызды улантабыз. Нур телеканалынын жаңылыктарын интернеттен да көрсөңүздөр болот. Дареги экранда көрсөтүлүүдө. Мен сиздер менен коштошом. Эфир аркылуу көрүшкөнчө саламатта туруңуздар.